Туугандар, бул дуаны жаттап алайлы. Ар намазда аттахият, салаваттан кийин салам бергенге чейин айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуа кылчу экен. Аллахумма инни ауду бика мин адаби джаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихи даджжал. Мааниси: Аллахумма инни ауду бика мин адаби джаханнам. О Аллахым, мени джаханнам тозок азабынан сакта. Ва мин адабил кабр, кабырдын азабынан сакта. Ва мин фитнатил махья вал мамат, тирүүлүк менен өлүмдүн фитнасынан сакта. Ва мин шарри фитнатил масихи даджжал, масих даджжалдын жамандыгынан, фитнасынан сакта. Туугандар, бул дуаны бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылып кеткен. Адам баласы бул жашоодон көз өтүп кеткенче ар кандай фитнанын азгырыктарына душар болуп келет экен. Андай азгырыктар Аллахтын жолунан тосуп, адамдын дининен, ыйманын алсыратып, динден чыгарып, капырчылыкка өтүп кетүү коркунучу бар экен. Ушундай коркунучту билгенден кийин биз үчүн мындай азгырыктардан арылууга тек гана Аллахка кайрылып, дуа кылып, жалынып жалбарып сактануу жолу. Ушундай абалдарды биз кое бербейли туугандар. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар намаздан кийин дуа кылгыла, 4 нерседен сактангыла деп, ошол тозок азабы, кабыр азабы, өлүм менен тирүүнүн фитнасынан жана даджжалдын фитнасынан сактангыла деп осуят кылып кеткен. Ал нерсени биз ар намазыбыздын артында аттахият жана салаватты айткандан кийин саламга чейин айтабыз туугандар. Ушуну жакшы түшүнүп алайлы. Тозок азабынан сактангандан кийин эле кабыр азабы айтылып атат. Бул жерде кабырдагы сурак туугандар чоң сыноо. Бул жерден кутулган адамга андан кийинки абалдары андан жеңил болот. Ал жерден 3 суракка даяр болушубуз керек. Ошол үчүн 3 сурак бул: Роббиң ким, пайгамбарың ким, динин кайсы деп. Эгер Аллахтын акысын билген адам, акысын берген адам, динди түшүнгөн адам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таанып амал кылган адам, буларга Роббим Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деп саллаллаху алейхи вассалам деп жооп бере алат. Ошон үчүн туугандар, Аллахтын акысын, анын ысым сыпаттарын үйрөнөлү. Ибадат кылганда андан башка эч кимге арнабайлы. Жалгыз өзүнө гана сыйынып, таухид илимин билели, бекем үйрөнөлү. Ансыз биз Роббим Аллах деп жооп бере албайбыз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбары Мухаммад деп жооп беришин дагы анын акысын беришибиз керек. Пайгамбардын акысы аны жакындан таанып билишибиз, бардык адамдардан жана өзүбүздөн, жаныбыздан артык көрүшүбүз. Ал кабар берген нерсеге ишенип, ага баш ийип, буйруганын аткарып, тыйганынан тыйылып, ал көргөзүп бергендей жол менен шариятыбызда практика кылып Аллахка кулчулук кылышыбыз. Кыскачалап токтолгондо бул ошо пайгамбардын акысы. Динди далил менен билели туугандар. Динин кайсы дегенде ислам деп жооп бериш үчүн биз динибизди бул дүйнөдө далил менен, ырым-жирим менен эмес, өзүбүздүн чала була түшүнүк менен эмес. Андан кийинки маани сактанган дагы. Омин фитнатил махья вал мамат. Тирүүлүк менен өлүмдүн фитнасынан сакта. Тирүү кездеги жашоонун фитнасы деген бул эмне бул? Фитна деген бул туугандар азгырык, адашуу. Бул нерсе 2 түргө бөлүнөт. Бири шахват азгырыгы болсо, экинчиси шубхат адашуусу. Шахват бул өзүнүн каалоосу, напсиси. Ошол нерсе Аллахтын буйругунан тосуп, тыйгандан тыйылбай калышка себеп болот. Напсиси, каалоосу, кумары. Ал эми шубхат болсо, туура эмес окшоштук, чала түшүнүк. Ошол нерсе менен адам адашат. Акты кара деп көрүп алат, чынды жалган деп, бидатты сүннөт деп, адашууну туура жол деп, туура жолду адашуу деп, мына ушуну шубхат дейт. Ал эми өлүмдүн фитнасы, адам жан берер алдында төшөк өлүмдө жатканда өзүн шайтанга моюн сундуруп, азгырылып кетүү коркунучу бар туугандар. Себеби ошондой абалда шайтан келип, адамды динден чыгарганга толук күчүн арнайт экен. Аны имандан ажыратып, Аллахка капыр кылып, динден ажырап, ошо капыр болуп өтүп кетишин каалап, төшөк өлүмдө жатканда ушундай чабуул кылат экен. Чабуул жасайт экен шайтан. Мына ушул абал өтө оор абал туугандар. Ал кезде жаман өлүм менен капыр болуп кетүү коркунучу бар. Аллах таалам сактасын. Өлүмдүн фитнасы дегенде ошол төшөк өлүмдө жаткан өлүмү, ошол кезде келме оозуна келбей,
же болбосо капырчылык сөздөрдү айтып кетиши, имандан ажырап калышы. Алымдар айтып келет, ошо шайтан келип адамга капырчылык диндерди сунуштап, ар кандай азгырыктарга азгырылып кетет экен. Аллах сактасын. Ошон үчүн туугандар, амалдар аягында билинет. Жакшы амал менен өтүп кетүү чоң неемат. Ошол үчүн адам дайыма Аллахтан жакшы амал менен бул дүйнөдөн кайтуусун сураныш керек. Аллах Таалам Куранда айткандай: «Я айюхаллазина амануттакуллах хакка туқати». О иман келтиргендер, Аллахтан чыныгы коркуу менен корккула. «Вала тамутунна илля ва антум муслимун». Силер тек гана мусулман абалда гана өлгүлө деп. Өлүм фитнасына дагы, кабырда абал кирет туугандар, жана жогоруда да айтып кеттик. Адам өлгөндөн кийин аны көмүп кеткен кезде эки периште келип сураган кез: «Роббиң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким?» деп. Роббим Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деп эле айтып коем деп ойлобойлу туугандар. Мунун акысын бермейчи биз, Аллах Таалам тилибизге мүмкүнчүлүк бербейт. Кийинки сабактарыбызда бул нерсеге токтолобуз, Кудай буйруса. Даджалдын фитнасы 4-чү, ошол дуада келген 4-чү сактануу, 4-чүдөн бул даджалдын фитнасы. Даджалдан бардык пайгамбарлар өз үммөттөрүнө эскертип келишкен туугандар. Айрыкча биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу эскерткен. Себеби мунун фитнасы адамзаттын доорунда болуп көрбөгөндөй чоң азгырык болот. Туугандар, Аллах Таалам бизди баарыбызды ушундай жашоонун фитнасынан, өлүмдүн фитнасынан, даджалдын азгарыгынан, кабыр азабынан, тозок отунан сактасын, жаман өлүмдөн сактасын. Бул нерсени дайыма намазыбызда саламга чейин айтып жүрөйлү. Жакын туугандарыбызга, тааныштарыбызга, коңшу колоң адамдарга жеткизип коелу, жакшылыкка себепкер бололу.